Бүгүн мен сизди Абу Дабиге алып келдим, бирок жөн эле парк эмес, Sea World Абу Даби. Чын айтсам, мен муну кадимки эле оюн зоок паркы деп ойлогом. Бирок бул жерде киргенден биринчи секундтан баштап эле башкача атмосфера башталат. Кинодо жүргөндөй сезим. Бир жерде акулалар өтүп жатат, бир жерде океандын тереңдиги көзүңө көрүнүп тургандай. Абдан коз жер экен. Салам достор, жаңы жылдар менен мен бүгүн Sea World'га баратам. Кичине болуп калыптырмын, тамагым. Менин ушундай чыгып атат. Сейчас вместе посмотрим. Давайте вместе посмотрим. Салам барыңыздарга. Бүгүн силер менен мен көптөн бери көргүм келип жүргөн абдан өзгөчө жерге келдим. Бул Sea World Абу Дабиде жайгашкан деңиз дүйнөсүнүн чоң паркы. Бул жер мени биринчи мүнөттөн эле таң калтырды, анткени бул жөн эле аквариум же зоопарк эмес. Бул океандын толугу менен башка реалдуулугу. Sea World Абу Даби дүйнөдөгү эң чоң жана эң жаңы деңиз темасындагы парктардын бири болуп эсептелет. Азыр бул жерден мен билет алайын деп жатам. Билеттин баасы 375 дирхам экен, кыргыз сомго которгондо 8900 сом болот экен. Sea World'ун жаңы кирген жери. Красиво. Кайсыл жагынан баштарымды билбейм. Yeah, it's enough. Thank you. Yeah, sauce, please. Do you have... Sea World Абу Даби дүйнөдөгү эң чоң жана эң жаңы деңиз темасындагы парктардын бири болуп эсептелет экен. Ошондуктан биринчи тамактанып алайын деп чечтим. Анан жакшы күч менен дальше кыдырабыз. Hello. Do you have tea? Okay. Do you have tea? Yes, we have English I breakfast. can take video. Okay, thank you. Tea, please, and water. Okay. You want green tea or English breakfast? English breakfast. Thank you. So English breakfast. Yes. And And water, not cold, please. okay. And roasted chicken and water. Yeah, and Do this. you have any discounts with us? And your passport, Paso Emirates NBD card? Yeah, I have Emirates and the NBD? card. Yeah. Can I please have it? Yes, of course. Second. How much? It's 72. Okay. 97.22. Thank you. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Азыр тамак ичип алып, анан Бул жерде эң кызыгы 100 миңден ашык деңиз жаныбары жашайт жана 150 түр бар. Башкача айтканда бул жерде балыктар, деңиз жырткычтары, канаттуулар жана суу жаныбарларынын укмуштай чоң коллекциясы бар экен. биринчи Антарктида көрүлү. Бул жака киргенде эле атмосфера толугу менен өзгөрөт. Суук, муз, ак дүйнө. Бул жерде пингвиндердин көп түрү бар экен. Айтмакчы Sea World Абу Даби пингвин Encounter'да сунуштайт жана алардын 6 түр бар экенин өздөрү жазышат. Вау, реально холодно. Пингвиндер деңиз дүйнөдөгү эң кызыктуу жаныбарлардын бири. Алар уча албайт, бирок анын ордуна суунун ичинде чыныгы чемпион. Сууда пингвиндер учкандай кымылдайт. Жеңил, тез, сулуу.
Ал эми кургакта алардын басышы бул өзүнчө эле шоу. Эң таасирдүү нерсе пингвиндер дайыма топ болуп жашайт. Жалгыз жүргөндөн көрө алар бири-бирин жылытат, коргойт, суукта жашап калуунун сырын табышкан. Found out and see what can be prepared. So this is all the 18 identified or recognized elements of Sea World мага эң жаккан нерсенин бири бул алардын rescue жана research борбору тууралуу идеясы. Анткени бул жерде көңүл ачуу гана эмес, деңизди сактоо жөнүндө да көп сүйлөшөт. Sea World жалпы глобалдык деңгээлде 1965 жылдан бери 40 миңден ашык деңиз жаныбарларын куткарганын айтат. Бул нерсе мага абдан күчтүү таасир берди. Анткени океан сулуу болсо да ал аялуу. Холодно. I was looking Антарктида ниче. Можем вот сюда. Так, давайте вот сюда. Бул парктын жүрөгү борбору. Бул жерде чоң экрандар, визуал эффекттер, океандын тереңдигин сезгендей кыла турган шоу сторителлингдер бар. One океан зонасына киргенде менин ичимде бир нерсе өзгөрүп кетти. Бул жер жөн эле зак эмес, бул сезимдердин океаны экен. Алдыңда турган чоң экран океандын тереңдигин ачып, сени өзүңө тартып келет. Видео башталганда эле өзүмдү кинотеатрда эмес, океандын ичинде жүргөндөй сездим. Суу толкундары экранда эмес, жүрөгүңдө кыймылдап жаткандай. Үнү, жарыгы, эффекттери баары сени жай басып, тынч абалга алып келет. Бул маалда убакыт токтогондой болуп калат.
Эң күчтүү сезим океан жалгыз эмес экенин түшүнгөн учур. Дүйнөдө ар кайсы деңиз бардай көрүнөт, бирок баары бир эле система. Бир океан, бир дем, бир жашоо. Бул видеону көрүп жатып мен ойлондум. Океан ушунчалык чоң, бирок ошол эле учурда ушунчалык назик. Аны сактоо үчүн бизге чоң күч эмес, жөн гана жоопкерчилик жана аң сезим керек экен. Мен экранды карап турганда ичимдеги кичинекей Нурпери ойгонду. Ал кичинекей кыз баягыдай эле таң калгысы келет, суктангысы келет, дүйнөнүн кооздугуна ишенгиси келет. Чоң экрандан океан ачылып жатты, тереңдик, толкун, жарык жана ошол сырдуу дүйнө. Ошол учурда мен бир нерсени сездим. Жашоо чындап эле кооз экен. Жөн гана биз чоңойгондо кээде шашып, кээде чарчап, ошол кооздукту байкабай калат экенбиз. Океан бизге кайра эскертип коет. Ал үн чыгарбастан жай гана айтып коет. Токто, кара, сез, дем ал. Ошол мүнөттө менин ички кичинекей кызым сүйүнүп кетти. Көзү жайнап, жүрөгү жылып, вау деп ичинен күлүп жаткандай болду. Океандын суулугу жөн гана көргөн нерсе эмес. Бул ичимде ойгонгон сезим, бул жүрөгүмдө кайра жашоо башталгандай. Бул жерге келгенде мен бир аз токтоп калдым. Себеби Sea World'дун ушундай бурчтары мен үчүн жөн эле көрүү эмес, сезүү болуп калат. Бул жерде баары кино сыяктуу. Таштар, суу, жарык өзүңдү бир моментте чыныгы океандын жээгинде тургандай элестетесиң. Тынчтык бар, бирок ошол тынчтыктын ичинде бир күчтүү энергия жашап тургандай. Анан эң кызыгы, ушул жерде мен деңиз жаныбарларын жакындан көрүп калдым. Мына караңыздарчы. Бул чоң, күчтүү, бирок ошол эле учурда абдан назик көрүнгөн деңиз жаныбары. Жөн гана жатып алып эле өзүнүн дүйнөсүндө жашап жаткандай. Бирок эң таасир берген нерсе анын жанындагы адам. Тренер акырын сүйлөп,
акырын мамиле кылып, бул жерде шоу эмес ишеним көрүнүп турат. Ошол учурду көрүп мен ойлондум. Жаныбарлар менен байланыш деген сөзсүз эле чоң аракет эмес экен. Кээде жөн гана жумшак энергия, сабыр жана жылуулук жетиштүү. Бул аймак мага эң жандуу сезилди. Тропикалык деңиз дүйнөсү, түз, энергия, кыймыл. Бул жерде көбүнчө дельфиндер сыяктуу укмуш, сулуу жана акылдуу жаныбарларды көрүүгө болот. Дельфиндер океандагы эң акылдуу жана эң сезимтал жаныбарлардын бири. Алар жөн эле кооз сүзгөн жаныбар эмес. Аларда интеллект, эмоция жана өз дүйнөсү бар. Эң кызыгы дельфиндер бири-бири менен сүйлөшөт. Алар үн аркылуу сигнал берип, команда болуп жашайт. Кээде бирөөнү чакырып, кээде коркунучтуу эскертип, кээде жөн эле бири-бири менен сүйлөшүп жаткандай сезилет. Дельфиндердин дагы бир керемети алар абдан ойнок. Сууда секирип, толкун менен ойнойт, бири-бири менен күлүп жаткандай көрүнөт. Ошон үчүн адамдар дельфиндерди көргөндө автоматтык түрдө жылмайып кетет. Анан эң таасир берген дельфиндердин көздөрү. Алар карап турганда, сен жөн эле жаныбар эмес, жандуу, акылдуу көргөндөй болосуң. Кээде алар адамдын маанайын сезгендей болуп, акырын жакындап келип, тынч энергия берет. Дельфиндер мага океандын жылуу тарабы сыяктуу сезилет. Океан терең, сырдуу, кээде коркунучтуу. А дельфиндер болсо ошол океандын ичинде жарык болуп сүзүп жүргөндөй. Sea World дегенде көпчүлүк дароо океандын жаныбарларын элестетет. Дельфин, акула, скат. Бирок мен үчүн бул жердин эң күтүүсүз жана эң сулуу бөлүктөрүнүн бири бул канаттуулар дүйнөсү болду. Алар абдан сулуу, кооз. Канаттууларды көргөндө кандайдыр бир жеңилдик сезим келет. Алардын кыймылы абада ушунчалык эркин, ушунчалык назик, кээде бир секунда эле токтоп, жөн гана карап туруп каласың го. Sea World'то канаттуулар жөн эле экспонат эмес экен. Айрымдары өтө тынч, сырдуу көрүнөт. Айрымдары болсо такыр эле артист. Өзүн көрсөтүп, аябай внимание алышат экен. Караңыздарчы, абдан кооз. Анан бул жерден фламинголорду көргөндө жүрөгүм жарылып кетейин деди. Мен үчүн фламинго жөн эле кооз куш эмес. Мен аларды көргөндө дайыма сүйүүнүн символу катары кабыл алам. Фламинголор көп учурда топ болуп жашайт, бири-бирин жалгыз калтырбайт. Алардын жанында жүргөндө кандайдыр бир жылуулук сезилет. Биримдик, гармония, тынч сүйүү сыяктуу. А мен үчүн эң кызыгы, алардын өңү фламинголор табияттан эле кызгылт болуп төрөлбөйт экен. Алардын түсү тамагын байланыштуу өзгөрөт. Өзгөчө майда жаныбарларды, деңиздеги азыктарды жегенде түсү бара-бара кызгылт болуп калат экен. Бул жерде фламинголор бийлеп жатышат. Бул эң чоң wow-эффект берген жерлердин бири. Бул жерде Sea World, Абу Даби дүйнөдөгү эң чоң multi-species аквариум бар деп айтылат. Жана ичинде акулалар, скаттар жана миңдеген деңиз жашоосу бар. Бул жерге киргенде өзүңдү океандын ичинде жүргөндөй сезесиң. Үн, жарык, суу алдындагы дүйнө баары медитация сыяктуу.
Балыктар дүйнөсү бул жерде баары тынч, жай, бирок ошол эле учурда жашоо кайнап турат. Суу сыртынан жөнөкөй көрүнөт, бирок анын ичинде бүтүндөй бир дүйнө жашайт. Түстөр, кыймыл, формалар баары өзүнүн мыйзамы менен жашап жаткандай. Балыктардын эң кызыгы алардын ар бири таптакыр башкача. Кээ бири өтө майда, жаркырап сүзөт, кээ бири жай басып падышадай жүрөт, кээ бири болсо өзүн коргоо үчүн түсүн өзгөртүп жашынып кетет. Мен муну көрүп туруп ойлондум, табият эч качан бирдей кылып жаратпайт экен. Ар бир балык өзүнчө мүнөз, өзүнчө характер. Алардын кыймылы медитация сыяктуу, сууга карап туруп ой тазаланып, жүрөк тынчыйт. Кээде жашоо өтө тез болуп кеткенде, ушундай жерлер адамды кайра жайлатат. Ошентип бүгүнкү видео ушул болду. Эгер сизге жакса, лайк басып, комментарий жазып коюңузду суранам. Мен үчүн сиздин ар бир колдооңуз өтө маанилүү. Көрүп убакыт бөлүп отурганыңызга чоң рахмат. Каналга дагы жазыла элек болсоңуз, подписка кылганды унутпаңыз. Кийинки видеолордо дагы жолугушканча. Алдыда дагы көп кызыктуу влогдор болот. Бай бай.